Айжан бүгүн эртең менен Манас аба жайына келип конду. Аны тосуп алганы классташтары, эжейлери жана ата-энеси барган. Биздин чыгармачылык топ түштөн кийин Айжандын атасы Сезбек Таштикеевге байланышып, чемпиондон кабар алуу үчүн үйүнө барды. Биздин журналисттерди жылуу тосуп алган чемпиондун ата-энеси көп балалуу үй бүлө экен. Балдарынын көбү шахмат ойнойт. Дуал толгон медаль, кубоктор киргенде эле көз көрүнөт. Бул жерге маанилүү делген мелдештерден уткан гана медальдар илинген. Алардын толук санын эч ким билбейт. Алтын медальдардын саны эле 80ден ашат. Айжан Сезбекова Шри-Ланкада өткөн Азия биринчилигинде 10 жашка чейинки кыздар арасында шахмат боюнча мыктылардын мыктысы аталды. Айжандын атасы да шахматчы. Балдарын да жаш тайынан шахмат ойноого үйрөткөн. Маселен, Айжан шахмат ойногонду 5 жашында эле баштаган. Айжан шахматты негизи 4 жашынан баштап маалымат ала баштаган. 5 жашынан баштап олуттуу мындай машыгып келе жатат. Биздин өлкө ичинде 5 жашында катышты Кыргыз Республикасынын биринчилигине 6 жашка чейин куракта. Ошол жерден ошо катышкан эле биринчи турниринде байгесинде жеңип чыгып, жолдомо утуп, Монголияга чемпионат Азияга барып, ошо Улан-Батыр шаарында ошол жерден 6 жашка чейинки куракталар арасында күмүш байге утуп келди. Айжан Сезбекова 8 оюндун баарын уткандыктан 8 упай топтогон. Мелдеште башкалардан артыкчылык кылып 2 балл менен алдыга озуп, алтынды мөөнөтүнө мурда утуп алган. Азия биринчилигине чыгаардан мурда Кыргызстандагы өз курагындагы шахматчыларды да жеңген. Бизде мындай да Кыргызстандын ошо чемпионат өтөт ар бир жыл сайын, ар бир куракта. Айжан 10 жашка чейин катышты быйыл. Анан ошол жерде чемпион болуп, ошо чемпиондор Азияга же мирге катышууга, биринчиликке катышууга укук алат да. Ошол жерден ошо биз Айжан менен өзү менен кеңешип, ошо чемпионат Азияны тандадык. Ичибизде планыбыз бар болчу, эгер чемпионат Азияны утса, дүйнөнүн биринчилигине катышууга жолдомо алат да. Анан ошонун негизинде Азияны тандаганбыз. Кудай буйрса, жакшы барып алтын байге утуп келди. Айжан 8 гана жашта. Ага карабай шахмат боюнча спорт чеберин толтурганга жетишкен. Шахматтын рапид, блиц, классикалык түрлөрүндө бирдей ойнойт. Сезбековдордун үй бүлөсүн шахматчылар деп да атоого болот. Айжандан сырткары Руслан байкези. Руслан Азиянын 3 алтын байгесинин ээси. Руслан дагы Кыргызстандын 10 жолку чемпиону өз курагында. Көптөгөн эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү. Кыргызстан тарыхында 8 жашында спорт чеберине талапкерлик толтурган. 13 жашында спорт чеберин толтурду. Андан башка байкелерчи? Андан улуу байкеси Арзыбек. Арзыбек болсо Кыргызстандын өз курагында 4 жолку чемпиону. Көптөгөн эл аралык олимпиада, шахмат олимпиадасы деп коет, ошо олимпиадалардын катышуучусу. Көп жерлерде катышып жүрөт, эл аралык турнирлерди жеңип жүрөт. Бүгүнкү күндө машыктыруучу болуп иштеп жүрөт. Ушул Шри-Ланкада дагы Айжанды ошол Арзыбек байкеси бир жагынан өз оюнчу катары дагы, экинчиден машыктыруучу катары да коштоп, ушу машыктыруучу катары ушу Айжандын жеткен ийгилигине ушул Арзыбектин азыр эмгеги зор деп ойлойм. Азия биринчилигине Кытай, Индия сыяктуу ири державалардан келген өспүрүмдөр катышкан. Айжан алардан суурулуп чыгып, биринчиликти илип кеткен. Эң кыйын атаандаш Өзбекстандан келген Афруза Хамданова болду дейт. Чемпионат жакшы болду. Мага эң кыйын болгон Афруза болгон. Мен аны эчтиге еп айтып жүрдү. Анан консультация жүрүп, мен ага татабыме жол эметип койдум. Мен изилдегем, мен аны үчүн ойлонгом. Айжанды мелдешке өзүнүн байкеси Арзыбек даярдаган. Атасы да жаңы эле шахмат иримин ачып өспүрүмдөргө бул оюндун сырларын үйрөтүүдө. Айжан буйрса, ушул жылдын август айында өтүүчү дүйнө биринчилигине ат салышат. Айжанын жашында болсо 10 жашка чейин бардыгы болуп 60 катышуучу болуптур. Ошо 60 катышуучунун ичинен Айжан ошо биринчи орун алды да. Күн сайын ар бир парчалардан даярданып жаттык. Ошого байланыштуу бардыгын жеңди да. Жогоруда айтылгандай, Сезбековдор көп балалуу үй бүлө. Айжандын апасы Баатыр эне учурда 9 баланы тарбиялап өстүрүүдө. Өткөн жылы өлкө башчысы Энелер күнүндө ыраазычылык баракчасын да тапшырган. Кызым чемпион болгондо аябай толкунданып, аябай кубандым. Ушинтип Кыргызстандын желегин чет мамлекетте желбиретип, жалпы кыргыз элине ушундай сүйүнүч тартуулап атканына абдан кубанычта болуп, аябай сүйүндүм.
Ушундай карапайым үй бүлөнүн акылы зирек, чемпион улан кыздарды тарбиялаганын көрүп, бир чети суктанасың, бир чети замандаш экениңе сыймыктанасың. Уул кызын өнөргө үйрөткөн Сезбек Таштекеев, Гүлбарчын Калдыбаевадай ата-энелер көп болсун. Амантур Шергазиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.